Устаз бетти тазалатса болобу, мисалы угриден, калдан жана ушуга окшогон нерселерден дейт. Негизи баягындай айып болсо, ошол айыпты кетирүү уламалар жайыз деген. Айып болуп калса, айыпты кетирүү уламалар жайыз деген. Анан жакшы эле бетиң бар, дагы агыраак болсун деп, анан ошону дагы өзгөртөм десең, бул тагири халкилла, Алланын жаратканын өзгөртүү, бул жайыз, харам. Бүгүнкү күндө адамдар, бир жакшы сулуу эле адамдар өздөрүнүн келбетини, жүзүн өзгөртөт. Кашын өзгөртөт, кирпигини, кабагыны, мурдуну, бетини, илабини калбады эчтеке. Бул чоң күнөө, өтө чоң күнөө. Аллах субханаху ва таала бизди инсан кылып жараткан, инсан өзү эң сулуу махлук. İnsan en sulu mahluk. Allah subhanahu wa ta'ala bizi aşraful mahlukat kılgan. Biz başka aslında men kuni görgönüz menen biz negizinen mahlukbuz, insan degen. Biz sulubuz. Anı özgörtü bu şeytanın işi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şeytanın aytat kılıklarından birisi. Şeytan sederdim ne kılat? Jaratkan jaralışыңарды özgörtkөнгө hüküm kılat degen. Şu şeytanın tiline girip kaşını kesken, murdunu kesken, ilavini kesken, buzulganlar aябай көбөйдү. Бул чоң күнөө, өтө чоң күнөө. Аллах Тааланын тагдырыга нараз болуу, өзгөртүү деген şey. Өзгөртө албайсың. Аллах кара жаратса кара бойдон өтөсүн, ак болсо ак, кышык болсо кыйсы, узун болсо узун дегендей болду. Аллах ушинтип жаратты. Аны өзгөрткөнгө болбойт. Илла уламалар айып болуп калган болсо, ошо айыптарды изала кылса болот дейт. Ayıptardı. Misal ança büdür çıksa getirsen caiz. Kaldı ile tura versin, anı ziyanı çok. Eğer de bir ziyan verip atkan bolsa, orup atkan bolsa, bir ayıp bolsa, ayıp negizinde o şol kız turmuşka çıkalbayasa, bala uylanmay atkan bolsa, uşunda ayıp bolsa şariatta ruhsat beredi. Andan başka jönlen men sululurak boluşum gerek, jakşırak boluşum gerek dep özgörtkөнгө ruhsat berilmeydi. Bul tagiri halqillah, Allah jaratkan halkты özgörtүү çoğun günü.